Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен достор, туугандар. 10 число 5-ай 2022 жыл Москва вакыты боюнча саат 3:30 достор. Москва жергесинен жалпыңыздарга салам айтабыз достор. Кезектеги автоунаа Skoda Octavia 2017 1.6 автомат коробка жана 2016 Kia Rio 1.4 автомат коробка достор. Эки машина тең, бир адамдыкы. Экөө тең саттыкка коюлуп атат. Видеонун башы менен айтып коелу. Варианттар бар достор. Экөөгө тең Camry же Optima болсо доплата кылып берет. Анан акча жагынан дагы варианттар бар. Бир 500-600 акчаңыздар болсо, калганын дагы сүйлөшсөңүздөр болот достор. Сонун вариант коюлду. Кеттик анда эмесе, бизге ийгилик каалап коюңуздар. Алгач ушу Octavia'дан баштайлы. 2017 1.6 автомат коробка. Машинанын сырткы көрүнүшү, сырткы абалы көрүп турасыздар машинаны. Макташтын деле кереги жок. Тикке турат. Так, мына жеринде аз-маз эмеси бар экен, сарапинасы. Так, машинанын өзүнүн свети ак. Аз-маз сарапинасы бар экен, анан арт жагында бамперде жаракасы бар, көрдүңүздөрбү? Бул жерде наклейка чапталып турат. Анан айта кетчү нерсе. Оформление менен туугандар. Наркы Kia Rio дагы оформление менен. Анан сырткары достор, бир мүнөткө убактыңыздарды аласыз. Мен сиздерге ишеничтүү таксопарк Атаманды сунуштап өтөйүн. Таксопарктын шарттары жөп-жөнөкөй. Парктын проценти 2,15%. Визитка биягындабы? Визитка дагы номер аркылуу байланышып, достор, оюн уюштурган бир айда 2 жолу, 2 жумада 1 жолу оюн уюштуруп атат. Регистрация болуп, ким канча көп заказ кылса, ошого 10 000 рубль белек туугандар. Количество заказ. От бартадан башка. Кошумча таксиге керектүү бардык документтерди жасайт достор. Путевой лист, страховка, ОСАГО, карта фрахтовщик и акча чечүү абсолютно баягындай проблемасы жок. Эч кандай процент албайт. Жана да Яндекс приложениядан заправка кылсаңыздар дагы эч кандай процент албайт достор. Кеттик анда дальше. Не күлөсүң? Алып качтыңбы? Так, кеттик мына. Кузов боюнча, сол жагы боюнча көрдүңүздөрбү? Сол жагы боюнча дагы машина тикке турат. Бул менин доорумдун алдыда турат эле. Буну мен көрсө менин соседим эле экен. Көрдүңүздөрбү? Доордун алдында көп көргөнмүн. Так, ички салон боюнча кеттик анда. Так, ички салону. Бисмиллахиррахманиррахим. Хоппа! Аха, мына Octavia. Бисмиллахиррахманиррахим. Оталдырып көрөбүз. О. Так, сиздерге подогрев передних сиденья, кондиционер, блокировка, разблокировка, штатный мафон и так, фаран выключательдер, алдыңкы 2 айнек көтөргүчү электрондук түрдө и күз күнү ысытчуу системасы бар экен и жака бияка жылдырганда да так, подлокотник бар кузов боюнча, чехолдору боюнча. Чехолдору кара, сонун абалда десек болот достор. Чехолдору көрдүңүздөрбү? И Ева коврик. Ева ковриги бар. Эми сиздерге арткы багаж боюнча. Пробеги 384 627. Көрдүңүздөрбү? Катализатор орунда. Эми багаж боюнча кеттик достор. Так. Багаж боюнча меткалар ордунда багаж жактагы. Мына полкасы жок. Полкасы бар экен мына. Мына полка да. Муну мындай түшүрүп коет экен да. Мынакей. Машинени бирок мындай бир аз эметип айдап коюптур. Эми акчасын сүйлөшсөңүздөр болот. Варианттар бар достор. Карап көрүңүздөр. Мага чалып аттыңыздарго 500-600 миң акчабыз бар. Мындай 700-800 тегерегидеги машиналар болуп калса айтып койчу калган вариантка деп. Мына сонун вариант. Өтө сонун вариант. Octavia есть Octavia. Бул Solaris эмес туугандар. Муну Octavia деп коет. Мотору май ичсе деле, бирок буну түшүнгөндөр бар. Мен мисалы 800 миңге мисалы мен да, мына мен 800 миңге кандай машина алат элең деп туруп Octavia менен ушул Octavia менен мына Solaris'ти коюп койду да мисалы. 2017 Solaris'ти коюп койду, мен Octavia'ны тандайт элем.
Себеби буда комфортность жагы өйдө турат, жана Соляриске караганда. И учурда тариф комфортто иштеп атат. Дагы 2 жыл иштейт. Быйыл иштейт и эмки жыл иштейт. Так, мотор жагы боюнча. Капот жагы таза. Капот жагы таза экен. Өтө таза экен капот жагы. Бирок мотор жакты бир сыйра жууп тазалап алыңыздар. Да, бул жагы чечилиптир. Бирок бул жагы да таза. Мындай чертип көрсөңүздөр билесиздер. Мотор жакты бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Анан мотору ровно иштеп турат. Опа. Документ боюнча айттык, сразу оформление менен акчасы боюнча 830 миң сурап атат. Плюс торг болот, наличие алам десеңиздер. Анан бир 500 миң, 600 миң акчабыз бар эле десеңиздер, муну да сүйлөшсөңүздөр болот. Плюс Camry Optima'га акча кошуп берет. Так, кийинкини да тартып коелу достор. Мындай эле сиздерге айтып коелу. Kia Rio 2016 жылкы 1.4 автомат коробка достор. Бунун документи боюнча бул дагы оформление менен буга дагы если кааласаңыздар, Optima'ңыздар же Camry'ңиздер болсо, мунун да үстүнө акча кошуп берет достор. Кышкы дөңгөлөктөрү почти что жаңы. Мынакей сон вариант, экөө тең сон вариант. Эки машина тең, бир адамга тийиштүү. Мына ушундай достор. Бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар.